Урматтуу партнерлор, 2022 жылдын 1-кварталына азыр отчет тапшырганды көргөзүп кетейин. Себеби биз мурда тапшырып жүргөн версиябыз азыр эскирип калыптыр и жаңы вариантта тапшырат экенбиз. Ошон үчүн Google'дан салык KG деген киресиздер дагы бул жерден через вход через логин и пароль дегенди басабыз. Басканда бул жерден сиздерге логин пароль сурайт. Аны сиздерге налоговыйдан берген, ошону жазасыздар. Анан войти кылабыз. Войти кылганда бул жерге өзүбүздүн личный кабинетибиз ачылат. Бул жерден биз могул электронная подача налоговой отчетности дегенге киребиз. Кирип, единый налог деген бөлүмдүн 4 пунктун тандайбыз. 01/01/22 квартальный дегенди басабыз. Мынакей бастык. Бул жерден толтура турган бир эки эле окошкасы бар, 2-3 эле, ошону жазабыз. Код УГНС деген жерге өзүңүздүн регионуңузду жазасыз. Кайсыл региондон тапшырып жатасыз. Электрондуу почтаңыз болсо аны да жазып коюңуз. Кайсы кварталга тапшырып атабыз, 1-квартал тандайбыз. Код 22-жыл, мына дата өзү чыгып калды. Эми ушул жерге көңүл бурабыз. Биздин наличный форма 0,61 жазабыз. Мурда 61ге өзүбүз 3% ставканы койчу элек. Азыр бул жакта автоматтан 4 болуп калыптыр. Бул жерге, например, өзүңүздөр сумманы жазасыздар. Например, 254 000 деп жазсаңыздар, бул жактан 62 менен 63төн өзү мынакей канча төлөрүңүздү көргөзөт. Ушуну эле толтурасыздар, болду, башка эчтеке кетирбейсиздер. Анан сохранить дегенди басып койсоңуздар, сиздердин отчетуңуздар уже кабыл алынган болуп эсептелинет. Анан бул жактан текшерип аласыздар. Так, мынакей. Тапшырып бүткөндөн кийин, где-то жарым сааттан кийин бул жакка кирип, подача налоговой отчетности дегендин журнал электронных отчетов дегенди тандасаңыздар, мынакей. Период деп турат, январдын 1-нен 22-жыл. Бул жерден мынакей өзүңүздөр коесуздар. Так, март 31. Бул жерде поиск деп бассаңыздар, мынакей уже принят деп монтип жашыл болуп калат. Бул өткөндө ушундай болуп калат. Анан барып акчаңыздарды төлөп коесуздар.